Аймакта аккан менен ооруган жарандар күн санап өсүүдө. Алар сакайуу үчүн кымбат баада операция кылдыруу керек. Жүлүн чучугун алмаштыруу операциясы өлкөдө жасалбагандыктан чет мамлекеттерге барууга аргасыз. Биздин фондко 19 жаштагы Уулбү Токтобекованын жакындары кайрылды. Алардын бир эле өтүнүчү кызын сакайтууга кайрымдуу элден жардам күтөт. Жашоонун жыргалын көрө элек жаш кызыбызга кайдыгер карабай, кол сунууга чакырабыз. Жетишсиз каражаты чогулуп калса эле биздин фонд аркылуу Индия жергесине барып сакайып кетет. Assalamu alaikum. Kırgız elim. Anday bardığınızdarsın tamam жақсы oturasızlar tınçsızlar o. Біздің айылда кішкене ушундай iş болып қалды эле. Бир şu жаш кызыбыз ооруп, şu катуу ооруга чалдыгып калган экен. Ушуга биздин айыл апа, эл журтубуз кичине аракет кылып атты эле. Буга şu көп суммада акча керек болгон экен. Чет элдерден дарылар керек экен. Ушуга биздин айылыбыз бардыгы жүгүрүп, колдон келишинче аракет кылып, акча топтоп жыйнап атты эле. Мына ак айылы боюнча акча топтоп жыйнап атты эле. Башка жактагы айылдагы бала чакаларыбыз дагы аракет кылып, бардыгы акча топтоп атышат. Колдон келген жардамдарын берип атышат. Оштогу, Бишкектеги, Россиядагы балдарыбызга да кабар бергенбиз. Бардыгы жардам берип атат. Эми бул өтө көп акча болгондуктан биздин жардамыбыз дагы саал жетишпегендей болуп турат да, туугандарым. Эми ушуга мүмкүн болсо, башка жактан дагы кичине жардам болсо, мүмкүн ушу дагы кайрымдуу адамдар барбы? Ушулардан дагы кичине жардам сурайт элек да, ушул кызыбызга кайдыгер карабай, жакшы ниеттеги адамдар болсо, ушуга жардам берип койсо, бардыгыңызга чоң рахмат, балдарым тынч болгула. Эч кандай мындай адамдарга оору болбосун, эл журтубузда тынччылык болсун балдарым. Урматтуу кыргыз элим жана бир туугандар. Азыркы сүйлөп кеткен ажаканын кептерине кошулуп биз дагы жараткан берген, өзү берген немесине шифасын берсин деп сурайбыз. Şu пайгамбарыбызга салават айтабыз. Алла Таалама şu şükürlerdi айтабыз. Ден соолугун кайта кайтарып берип, шифасын кошо берсин деп. Şu эл журтумуна да кайрылабыздар. Кичине каражат топтоп берсе, şu кызга кичине бир шифа болуп калар беле деген үмүттөбүз. Ушул балдар эми суранабыз көпчүлүк элден. Assalamu alaikum. Mına Kırgız elim, yurtum. Mına bizdin ayılda şu kızımız Jaman ооруга чалдык, ушу ооруп калып туруп, ушуга Индиядан операция кылыш керек экен. Ошого кичине мына кыргыз эл көп түкүрсө көл болот дейт кыргыз элге. Кыргыз элден суранып ошого жардам иретинде кичинеден чогултсак, ошо кызды апарып операция кылып келгенге неме кылсаңар, жардам берсеңер деп биз суранып кетебиз. Ошо жерде аксакалдар бар, эл журттун атынан сүйлөп атабыз, жардам берип ушу кызга шифасын тилеп атабыз. Ошо жардам берсеңиздер, ушу кызды жөнөтүп Индиядан жакшы операция алып келишине биз тилектеш элек. Assalamu alaikum. Урматтуу. Мына ушул Акка элинде 3000ге жакын эл жашайт. Ушул жерден ушу биздин карындашыбыз ооруп калган экен, жаман ооруга чалдыгып. Ушуга мына эл журт баардыгыбыз жапа-тырмак ушундай жардам берип атабыз. Колдон келишинче ушул да бир аз эме болуп атат. Ушуга дагы уккандар, билгендер, көргөндөр колуңуздардан кол кабыш кылып койсоңуздар. Ошо өздөрү 5 тууган эле, 3-кыз эле быйыл 19га чыгып атат. Кыз өзү студент болчу, жаш кыз эле, өзү шайыр, жакшы кыз эле. Ошого колдон келишинче бир жардам берип коюңуздар, сиздерден өтүнүч. Садагол оюн мына бала келтирелине. Улуу урматтуу кыргыз элим. Ушу силерден суроону ушундай эле ушул ооруга чалдыгып калыптыр. Ушунун оорусунда бетке болсо дагы кичине салымыңарды кошкула. Кыргыз элим айланайын. Ошо кыргыз элимдин ичинен мына ак элдин тургундары. Силерге дагы чоң ыраазымын, айланайын бергендерге дагы. Сырттан жүргөн бала чакам, неберелерим баардыгы ошо колдон келген
жардамдарын берип атат. Ошолордун жардамы тийип, ушу кызым жакшы болуп калсын, айланайын. Кыргыз элим, bizim үчүн ушундай ооруларды өзүбүздө дарыгыла албайбыз. Эмне үчүн бизде ошо Индияныкындай неме жок? Ошону биздин ушу Кыргызстаныбызда деле курса болбойбу? Ошончо каражат кетип Индияга баргычаңда ушу өзүбүздүн кыргыз элибизде деле ошондой больницаларды ачып өзүбүздө деле дарыланса болбойбу? Айланайын кыргыз элим, садыр жапарып, камчыек ташыйп, айланайындар жакшы иштеп атасыңар. Эми дагы ошого окшогон биздин жаш балдарыбыз ооруган деле ошол жакты көздөп неметпей, өзүбүздө дарыланып, өзүбүздө айыкса болбойбу? Айланайын, ошончо каражатты өзүбүздө калса болбойбу? Айланайын кыргыз элим. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз ушинтип эжемин, бир тууган эжемин 3-чү кызы эле ушундай ооруга чалдыгып калып, ушу кыргыз элинден жардам сурап атабыз. Ушу Индияга барып сакайып келиш керек экен. Ошого каражатыбыз жетишсиз болгондуктан ушу кыргыз элинден өтүнүп суранам ушу. Жардам берип коюңуздар. Кичине болсо дагы, аз болсо дагы үмүт кылып отурабыз ушу сиздерден. Урматтуу кыргыз элим, эли журтум, тууган уруктарыма бардыгына рахмат. Ушу 3 күн 4 күндөн бери уккандан бери бардыгы талаада жүрүп, бардыгынан элден журттан жардам сурап жүрүшөт. Ушу туугандарыма да, бир туугандарыма да бардыгына чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Кан берген эже сиңдилери, тууган уругу, классташтары бардыгына рахмат. Ушу Алладан кайтсын. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз, бардыгыбыз үй бүлөбүз менен ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жардам берип коюңуздар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Ушу биздин айылда ушу карындашыбыз ушу жаман ооруга чалдыккандыгына байланыштуу көп суммадагы акча керек болуп атат. Ошого айыл ичи баарыбыз жапа-тырмак киришсек дагы бул чоң суммадагы акчаны топтош кыйын болуп атат. Ошон үчүн кыргыз элибизден суранып кетет элек, ушу кызыбыздын жашап кетишине кичине себепкер болуп, жардамыңыздарды аябаңыздар. Заманыбыз тынч болсун, эч ким оорубасын, мындай ооруга эч ким чалдыкпасын. Рахмат. Алхамдулиллах, вассалату вассалам аля расулуллах. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Алла Таала кадыр зат, баардыгыбызды көрүп билип тургучу зат. Эми баардык эл журттан суранабыз ушу кызыбыздын Алла Таала берген оорусуна өзү шифа берген болсун. Алла Таала өзү айтып жатат, силер себебин кылгыла мен шифасын берем деп. Бүткүл эл журттан суранып, ушул кызыбызга себебин кылып, кайрымдуулукка себепчи кылып атат. Баардыгыбызга Алла Таала кайдыгер карабай ушул кызыбызга кичине жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды суранабыз. Бүткүл эл журтка, бүткүл ааламга, бүткүл Кыргызстаныбызга Алла Таала тынччылык, сак саламатчылык берсин. Ким каерде ооруп жаткан болсо Алла Таала өзү шифа берген болсун. Жаштарыбызга иман, карларыбызга күч кубат берип, акыйкый туура жолдон Алла Таала адаштырбай, ар бир мусулман жүрөгүнө курсанчылык, акыйкатты салган болсун. Бүткүл ооруп жаткандар Алла Таала өзү акыйкатты көрсөтсүн. Алхамдулиллахи ва аламин, рахмат.